Gulnara Karimova кайрадан камакка алынды. Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримовдун улуу кызы Гулнара Каримова кайрадан камакка алынды. Өзбекстандын башкы прокуратурасынын маалыматы боюнча ал абакка кечээ 5 мартта киргизилген. Маалым болгондой, Ташкент облустук сотунун чечими менен Гулнара Каримова 2017 жылдын 18 декабрындагы кылмыш иш боюнча 10 жылга эркиндигинен ажыратылган. Гумандуулук жана айыпталуучу кылмыштуу жол менен мамлекетке келтирилген акчалай каражатты кайтарып берүү милдетин алгандыгын эске алуу менен Ташкент облустук соту Гулнара Каримованын жазасын 5 жылга эркинен ажыратуу өзгөрткөн. Жаза мөөнөтүн өтөө Гулнара Каримованын таңдоосу менен анын кызы Иман Каримованын жашаган жери боюнча белгиленген. Муну менен катар Гулнара Каримовага жашаган жеринен сыртка чыкпоо, байланыш каражаттарын жана интернет кызматын колдонбоо, ошондой эле чыгымды кайтарып берүү сыяктуу мыйзамдагы чектөөлөр коюлган. Ага коюлган талаптарды аткарбаган учурда сот жаза өтөө шартын өзгөртө турганын эскертилген. Бирок Гулнара Каримова сот тарабынан коюлган милдеттерди системалык түрдө бузду. КТРКнын башкы директору болуп Жайнак Үсөн уулу шайланды. КТРКнын байкоочу кеңеши бүгүн башкы директорду шайлоо үчүн жыйын өткөрүштү. Сынактын жыйынтыгында жалпысынан талапкерлерден Үсөн уулу Жайнак 13, Галина Байтерек 1, Телебаев Болотбек 1 добуштан алышты. Байкоочу кеңештин жарышуун добуш берүүсүнүн жыйынтыгы менен шайлоодо Үсөн уулу Жайнак КТРКнын башкы директору кызматына дайындалды. Эскерте кетсек, ушул жылдын 19 мартында КТРКнын азыркы башкы директору Илим Карыбековдун иштөө мөөнөтү аягына чыгып жатканына байланыштуу телеканалдын башкы директору кызматына сынак жарыяланган. Мыйзамга ылайык башкы директор 4 жылга шайланат. Ырчы Нелияга жылдын алдыңкы айымы ордени ыйгарылды. Ырчы Нелия Нуркулова жылдын алдыңкы айымы төш белгисин тагынды. Бул тууралуу ал өзүнүн Инстаграмдагы жеке баракчасына жазып, элге сүнчүлөдү. Бүгүн өзгөчө жемиштүү күн болду. Мамлекеттик расмий Эркин Тоо гезити Кыргызстандын алдыңкы айымы аттуу төш белги менен сыйлап, журт алдындагы жоопкерчилигимди алда канча жогорулатты. Роза Төрөкулова Айтматова СССРдин эл артисти Кайыргүл Сартбаева сындуу элибиздин сыймыктуу кыздарынын жанында өзүмдү бактылуу сезип, жаратканга чексиз шүгүр келтирдим. Бул кичине бирок салмактуу жеңишибизге салым кошкон ар бириңиздерге рахмат айтабыз. Булар бизге чыгармачыл канат байлайт, деп баяндама жазып койду. Ырчынын окурмандары жана күйөрмандары жакшы каалоо тилектерин жана куттуктоолорун жазып калтырышууда. Ага кошумча Ырчы жолдошу Урмат Үсенов экөө Кыргыз туусу гезитинин сахна жылдызы наамына ээ болушту. Нелия Нуркулова бул тууралуу да пост жазып, элге жана наам ыйгаргандарга ыраазычылыгын билдирди.